Туғандар, лайк бастырыңыздар бірден. Бүгін бұйырса бізде Бишкектегі Соқұлтағы базарда ушултай ел топ-топ елдің емесіне түшкен тайдына содасына, ортасында сода олдады. 30-ға бербей қойдым дейді, 30-ға шықты, 130 мыңге пока сатылбады ушултай. Сода болып тұрады, қаншаға сатылады білбейш. Бұл жақта Оштан келген байкелер екен. Оштан келген байкелер шулар сода болып жатқан учуру. Бұл жақта мына бізде тайдың сыны жануар. Тайдың бойы деле чоң эле жылқы екен. Ушулар сатылат окшойт да. Канча болду? 31 болду ба? 131 миң болду. Машалла, алган сатканга берекесин берсин. Чоң тай экен. Машалла, жакшы тай экен. Жарым сааттан бери сода бараң сатылды. Ассаламу алейкум, урматтуу биздин каталчылар. Бирден лайк бастырыңыздар тугандар. Мына эртең менен келдим, келип эле сиздерге мына базарда эмне маалымат болсо, ушудан берип баштайын дедим. Алдымдагы эле ушул көк аттан баштайын. Бүгүн мына Чүй Сокулук мал базары суббота күн 26 апрель. Жигит жашы канча дедиң? 6 жаш экен мына ушул аттын. Бою канча мун? 1.65 барат экен. Эмне өнөрү бар өнөрлөр? Улакка түшкөн, үйүргө түшкөн, улакка түшкөн дейт. Баасын канча деп атасың? 170. Канча? 170 миң, Мына 170 миң, 1.65ке барабар бою бар экен. Номериң айт. 0709 44 80 99. Бастырың бир узунураак. Мына эл бүгүн суббота күн жылкы азыраак болот. Асылына мертең чөт да. Мына басқанларын көріңіздер, басы 170. Болды мына содан келсін. Мына ушул жерделе мына тору кашка болгон кулун менен экен, кулуну эркек дейт. Мына канчанчы туду Нурбек байке? Эркек. Я же откуда знаю десеңиз. Кыскасы мына байкезди жакшы билет экен, бирок мына эркек кулун экен тугандар. Басын канча дедиңиз? Басы 160 миң сом. Кулуну путу бир аз мындай түшүп калыптыр, эми тикелен кессерек дейт мына. Эркек кулун. Мына бээнин бою деле орто бойлуу 1.55 менен 160 миң. Номер бар, айтып көрсөңүз. 0553 63 36 61. Мына кулунду бе. Болгон эле мына путу бир аз отуруп калыптыр, атак. Тикелип кетет деп атат. Мына булган аз эле болгон окшойт. Бул байкебизде жакшы билбейт экен, баасын айттым мына. Мына ушул жерде да кашка болгон ушундай бир өспүрүм тай бар экен мына. Ушул тайды да байкап көрүңүздөр, базардын азыр ортосунда турат. Эркек тай, Мына бут колдору. Бунун шеп бою канча мынан тайдын? 1.40-тын үстү болсо керек. 1.40-тын үстү. Местный эле тай, Билбейм. Мына тугандар көрүңүздөр. Тай жашы 1 жаш, 1.40-тын үстү. Баасын канча дедиңиз? 120. Баасы 120 миң сом мына ушул кашкатай. Номериңизди айтыңыз. 708 80 52 53. Азыр мына мен алыстан көрсөтүп, сорларын айлантып көрсөтүп коюн. Тай жаныбар сатууда 120 миң сом. Чой. Мына. Көрдүңүздөр, тайдын алыстан көрүнүшү. Эмне урук жанагы Дакан урук бүттүбү? Линиясарлар сатпай калдыңыз ба? Линиясарлар. Бу хан ка. Хан ба була? Карасаң келиши. Ханыңыз канча булду? 80 эле миң. 80 миң. Базарда эң арзан мен сатам, билесиң, Сиз өтө арзан сатасыз. Бу арзандарды каяктан алып келесиз? Өзүңүз эле жасап чыгасыз, Жасап чыгам да. Сиз өзү катысыз. Бу 80 миң сом мына ушу эркек тай, арзан тай сататын мына ушул байке. Номериңиз кандай эле? Токтоп тур. Неңизге канча эле? Отуруп турайынбы? 771 00 06 92. Ош Бишкек каттап атаса? Ушул байке кыскасы Ош Бишкек каттайт, Ноокат кыскасы Түштүк регион, любой регионго ушул байке алып барат.
Жанагы номерге чалсаңыздар, кыскасы бунку канебузго жана бөлүк менен ошо алдын ала айтып өтөйүн. Жана мына түштүк региону алгандар болсо, жылкыны мына базардан көрөсүздөр, ала берсеңиздер, ушул шеп алып барат мына постоянно. Баасын жылкыга жараша айтып алып барат. Мисалы, мындай тайбы, чоң тайбы ар бир тайдын өзүнүн ценасы болот экен, алып бара турган услугасы. Ошо чала бересиздер. Тайы 80 миң сом. Хаnuruк жаныбар. Мына чарба тайлардан да көрсөтөйүн. Шеп эркекпи? Баасы канча деп атасыңар? 70 миң сом, а? Мына ушул эркек тай, бою деле 1.40га барып калса керек. Же 1.35. 70 миң сом баасы базардагы. Дос, канча баасы? 80. 1 жаша? 1 жашка жетелек дейт, баасы 80 миң сом экен ушул жерде Кашкартай. Местный эле жылкыбы? Манас аэропорт. Манас аэропорт, эме дачадагыбы? Мына. Местный жылкы окшойт, баасы. Баасын канча дедиң? 80 миң сом экен. Эркек тай. Номериң барбы, жигит айтып койчу. Ошо тайың жакшы экен. 505 505 59 59 36 12 12. Бою деле 1.40. 1.40 мындан бою, а? Мына 1.40га барып калса экен. Мына ушун жанында эле семиз ат корумда байланган экен, мына. Канча деп атасыз баасын? 170. Жок, сиз тартпадыңыз. Баасы 170 миң сом, ат корумда байланган айгыр. Атак малыкка деле жарачудай. Уттары деле баасы 170. Номериңиз барбы? Айтып коюңчу. 501 501 68 68 78. 68 Байталда 68 68 78. Байталыңыз канча? Байтал канча жаштык? Жазга бышты экен. Мына ушул байтал 120 миң сом. Жазга бышты 3 жаш болот экен. 23 деген табросу менен экен. 23 9 деген. Баасы 120 дейт. Азыркы ат корумдун кармап турган байкеге чала берсиңер. Туугандар, азыр эле тиги баш жактан мына ушулар жетелеп келип калды. Ургачы экен. 555 дейт. Байке, баасы канча экен мунун? 150'den. Өкө тең 150'ден бе? Жашы канча, быштыбы? Bu güçlü. Мына байтал экен, баасы 150 миң сом. Бою 1.60га барат го дейм. Жалдап коюптур. Жал куйругун алып. Баасы 150 миң сом сурады. Мына жерде дагы кысыр бээ бар экен. Ат корумда турган. Баасы канча экен шеп бунун баасы? Бул деле 150 миң экен. Бул сойгон экен, бул ат корумда турган экен. Кысыр бээ бул. Баасы бунунку да 150 миң экен. Мына жаңы тууганда мына ушул жерде көк түстөгү бээ бар экен. Булну эркек бургачыбы? Erkek. Эркек, а самбы же азобу? Сан эмес, а? Азоо экен. Мына азыр колунду бээнин сезону, азыр арт жагынан Jelinderi жақсы. Оппа, өтө алайын азыр. Булуну эркек булун. Желини деле мына. Дагы тартып көрсөтүп коем жакында. Сүттү деле көрүнүп турат өзү. Мына канчанчы баласы болуп калды? 3-cü balası. 3-cü баласы. Айгырдан токтой элек, а? Жоқ тоқтай елек. Бээнин бою канча болуп калат? 1.60 ғой дейм. 60, а? 1.60 барат экен. Баасы? 165. Баасы 165 миң сомдон туугандар. Эркек болун 165 миң сом. Номериңизди айтып коюңуз. 507 0507 03 03 02 02 92. 92. Аяğı 92 менен. Баасы 160 миң сом. Эркек болун менен бою 1.60. Мына бээни көрөсүздөр. Туугандар, мына ушул жерде да мына кулунду, именно кулунду бээлердин отборныйларына коюп коюштур. Мына ушул катарынан кулунду бээлер экен. Азыркы мына көк бээни айттым. Сейит байке, бүт сиздики окшойт, а? Nerede 5 kulum diye. Бар жок кулундар менен, а? Videoda atlet Жалаң ушундай. Ушулардын бойлору канча ушул бээлердин? Boyları bir 55, 56, 57 ошондой болсо керек. Кыргыз жылкылар. Мыналар акча. Мына кашка кулун менен экен, а? Эркек бургачы кулуну? Бургач. Жок, эркек бургач экен мына кулун. Өтө тең ургач. Мынал кашкар. Бургач. Өтө тең мына ургачы кулундар менен. Булар канчанчы туттар болуп калды булардын?
Munalar bir 3'ten tuğan beyler. Munan ikinci olası. Munan da ikinci olası. Бүттү жаштар экен да. Жаш беле. Азын ошолардын сезонун туугандар мына колунду беледи. Баларын качан деп атасыз? 160'tan сурап атабыз. Түш бересиз, а? 160'тан жаш белер. Мына Sodası болот. 160 миңден. Азыр сразу эле киргизем. Айта бер номерибизди. 777 0770 канча? Yok 709 менен 0709 менен 48 48 0088. 0088, а? Мына кыргыз белер. Кыргыз белердин балары 160 миң сомдон ургачы улундар менен. Байкап көрүңүздөр, анан эртең комментарийга жаза бериңиздер, эмнени көбүрөөк тартайын. Эртең көбүнчө сиздердин айтканыңыздар менен тартам. Өзү Бишкектен келем, өзүм абия жакта жашайм. Бишкектен келип атайын ушу базарды түшүрүп беребиз. Ато бизди эч ким тартпайт деме кылбайт. Просто таза сиздердин кызматыңыздарга ошо лайк басып, подписка таштап, эме кылып коюңуздар, колдоп коюңуздар деген себебиз. Ато бизде кыргыз тилдүү канал эч ким төлөбөйт. Ал жактан безин коротуп келебиз, өзүнүн жаныбыздан келип, эле ушундай жылкыларды тартып, эл көрсүн дейбиз. Үйдө отурган адамдар өзүнүн жылкысын баасын билсин дейбиз. Же болсо алам дегендер болсо, может базарда мына реальный баа болот, көрүп алыңыздар деп ниет менен тартабыз тугандар, жакшы ниет. Мына ушуну менен бүгүнкү видеону жыйынтыктайын. Калганын эми комментарийдан эртең күтөм. Кечкурун окуп, эртең менен чыгып келип буйруса туруп тартам.